Саламатсызбы. Мен атым Адиев Манас Жомбаевич. Мен Көкжар айылынын Апас Жумагулов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин директору болуп иштейм. Иштегениме 5 жыл болду. Мурунку аккредитацияны өткөргөндө мектеп жана мектеп администрациясы бүт иш кагаздарды толуктап, аны санариштирип, флешка же дискке жүктөп, кошумчасы бүт иш кагаздарды папкалары салып, баарын билим илим министрлигине алып келчүбүз. Бул өтө ашыкча жана керексиз кыймыл болчу. Кошумчасы аккредитация өткөргөн киши менен контакт болуштуу мүмкүнчүлүк пайда болчу. Бул коррупциялык риск. 2022 жылдан баштап биз жаңы система аркылуу иштеп баштаганбыз. Бул системанын аты Асула же кыргызчасынан лицензиялоону жана аккредитациялоону башкаруунун автоматташтырылган системасы. Азыркы кезде мен силерге бул системаны кеңири көрсөтүп берейин. Бул системага кириш үчүн эң биринчи юстиция министрлигинин сайтына кирип туруп, өзүбүздүн мектебибизди табышыбыз керек. Мектебибизди таап туруп, ичинен мектеп боюнча маалымат такташабыз. Негизги маалымат бул мектептин башчысы ким экенин такташ керек. Мисалы, мектептин аты ачылды, кайякта экенин даректери көрсөтүлгөн жана кошумчасы азыркы кезде ким башкарып жаткандыгын такташабыз. Эмне үчүн? Анткени эгерде азыркы болуп аткан башчы жана системадын башка аты мурунку башчынын фамилиясы чыкса, анда Асула системасына сиз кире албайсыз. Экинчиси, мектебибизди таап туруп, такташкандан кийин Асула деген системанын кирердин астында бирдиктүү идентификациялоо системасына биринчи такташыбыз да керек. Эгерде азыркы кезде бүт эле башкарып турган мекемелердин башкаруучулары бул системадан өтүшкөн. Андан соң Асула деген сайтына киребиз. Мисалы, эгерде мындай таппасаңыз, анда Яндекс же Google поиск деген аркылуу Асула сайт деп киргизгенден кийин чыгат. Чыккандан кийин биз кирүү дегенди басып туруп, ээси аркылуу кирүү дегенди тандайбыз. ээси аркылуу тандагандан кийин бирдиктүү идентификациялоо системасы деп көрүнө баштайт. Ошондо биз өзүбүздүн пинибизди киргизебиз жана автоматташтырылган өзүбүздө сыр паролдубуз бар. Ошол пароль аркылуу кирип туруп, уюм экенибиз аркылуу киребиз. Ошондо өзүбүздүн почтабызга тийиштүү код келет. Кодду алып туруп киргизебиз. Ар дайым бул коддор ар кандай болот. Ичине киргенден кийин аккредитациялоо деген жерди тандайбыз. Аккредитациялоону тандагандан кийин аткарылгандар жана долбоорлор дегенди тандап алабыз. Ошондо киргенден кийин аты жөнү чыгат мекеменин башчысынын. Андан соң биз бөлүмдү тандап туруп, өзүбүздүн кызматкерлерибизди киргизебиз. Мына мисалы, биздин мектебибизде бүт мектептин администрациясы жана кошумча аккредитация боюнча иштеген мугалимдер жана мекеменин методикалык уюмунун башчылары киргиздик. Андан соң бөлүмдү тандап туруп, аккредитациялоо дегенди басабыз. Аккредитациялоо басгандан кийин аткарылгандар жана долбоорлор деп тандайбыз. Ошондо долбоорлор дегенди тандайбыз. Долбоорлор тандагандан кийин программалык же институционалдык экенине киребиз. Мисалы, өзүн өзү баалоо отчетту түзүү дегенди басып туруп,
башынан баштайбыз. Комиссия мүчөлөрүн кошобуз. Комиссия мүчөлөрү деген негизги мектепте бүт бул жумуш боюнча иштегендерди киргизебиз. Кошкондон кийин сактайбыз, кийинки өтөбүз. Аккредитациянын түрүн тандайбыз. Мисалы, биринчиси эгерде программалык болсо, экинчиси институционалдык аккредитация, жалпы билим берүү уюму. Тандап туруп, биякта болсо кайсы күндө баштаганбыз, анан кайсы күндө бүтө турганын ошону киргизебиз маалыматта. Андан соң кийинки дегенге өтөбүз. Бияктан болсо токтоп коеюн, Так, андан кийин азыркы кезде мен бул система боюнча мындай айткым келет. Бул өтө туура, санариптик коопсуздукка толугу менен жооп берген система. Мектептин сайтына толук бүт иш кагаздар жүктөлүп туруп, жана аккредитация өткөргөн эксперттердин тобу маалыматты жүктөп текшерип алышат. Кошумчасын эгерде кошсок, эгерде кошумчасынан айтсак, бул ыкчам, оңой, бүт жумуш мектептин ичинен чыкпай туруп эле бүтөт. Негизгиси эксперт тобу жана юридикалык уюм жетекчиси менен эч кандай жолугушуусу жок. Анткени баары санариптештирилген жана бул система коррупция дегенге бөгөт коюп берди. Эч кандай эксперттер бири-бири менен тааныбайт жана анткени алар баардык система жана почта аркылуу болуп өтөт. Бул өтө туура жана санариптик коопсуздукка толугу менен жооп берген система. Мисалы, эгерде карасаңыз, мектептин сайтына толугу менен бүт иш кагаздар жүктөлөт жана аккредитация өткөргөн эксперттердин тобу бул маалыматты сайттан жүктөп текшерип алышат. Бул ыкчам, оңой жана бүт жумуш мектептен чыкпай туруп эле бүтөт. Кошумчасы, эксперттер тобу юридикалык уюм жетекчилиги менен жолугуша албайт. Анткени баары санариптештирилген жана бул система коррупция дегенге бөгөт коюп берди. Эч кандай эксперттер бири-бирин тааныбайт, анткени баардыгы система жана почта аркылуу болуп өтөт.